Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн көтүлө турган тема жыл мезгилдери. Балдар, силер билесиңер да, бир жылда канча мезгил бар? Алар кайсылар? Демек, окуу китебибизди ачабыз дагы. Биринчи көнүгдө сүрөттөрдү карап туруп, жыл мезгилдеринин аталыштарын табабыз. Биринчиде кайсы мезгил? Туура, жаз мезгили. Экинчини карайбыз. Азаматсыңар, жай мезгили. Үчүнчүсү күз. Ал эми кардын сүрөтү турган мезгил бул кыш мезгили. Бир жылда 4 мезгил бар. Алар күз, кыш, жаз жана жай болуп бөлүнөт. Ар бир мезгил өзүнчө кооз. Жаз келгенде жаратылыш өзгөрөт. Жер көгөрүп, алма бактар гүлдөйт. Жайында күн аябай ысыйт, талаада иш кызыйт, эс алуулар да башталат. Айлана чөйрө жапжашыл болуп, кооз болуп калат. Күз келгенде жер жемиштер бышат, түшүм жыйналат, жалбырактар саргайып, жерге түшөт. Кышында күн суук болот, каар жайт, суулар тоңот, жол тайгак болот. Анда эмесе окуу китебибиздин 155 бетин ачып, жыл мезгилдери деген текстти өз алдыңарча окугула. Сөздүк менен иштейбиз. Сөздүк дептерибизге сөзсүз түрдө сөздөрдү жазып алгыла. Жаз — весна, жай — лето, күз — осень, кыш — зима, чөп — трава, жамгыр — дождь, гүл — цветок, кар — снег, суу — холодно. Жазып бүткөн болсок, анда кайрадан сабакка көңүл бурабыз. Балдар, силерге кайсы мезгил жагат? Ар ким өзү жакшы көргөн мезгилин айтып берсин. Азыр анда ар бир мезгилге тиешелүү болгон ырларды окуйбуз. Муздун баары тамчылап, ыйлап жатат барчылап, ал анткени жаз келди, салам сага көк асман. Балдар ойноп жээкти, сууга түшүп жыргашат, күнгө күйүп эс алып, ден соолугун чыңдашат. Алтын күздө сапсары, араласам бакчаны, бүт айлана шаңданып, капыстан ырдай баштады. Аяз беттен чымчылайт, тери бел тынч, бирок көнү тынчыбайт. Аппак карыдан тон жамынып жер бети, оор уйкудан ойгоно албай ыныксырайт. Анда эмесе суроолорго жооп бергиле. Жайында аба ырайы кандай болот? Жазында эмнелер гүлдөйт? Кышында кандай оюндарды ойнойсуңар? Күзүндө жалбырактар кандай түскө боелот? Үйгө тапшырма 3-көнүгүүнү аткарабыз. Сөздөргө керектүү мүчөнү улап жазабыз.